Кырым учурда 6 чакырым аралыгында жумуштар жүрүп жатат. Жолдун категориясы өзгөрүп, 4 тилкелүү болот. Ошондой эле лабораториялык изилдөөлөр үчүн карьерден керектүү материалдар алынып, жердин түзүлүшү жана топурактын курамы изилденүүдө деп айтылат маалыматта. Ошондой эле долбоор боюнча кыйылган бактардын ордуна 2ден дарак отурууга чейин УКМК тарабынан кармалган. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аман Турмусагул уулунун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотту. Маалымдалгандай, анын мандаты Эмгек партиясынан Сыргак Майрамбек уулуна берилген. Эске салсак, Мусагул уулу алдамчылыкка шектелүү УКМК тарабынан кармалган. 5 марттан тарта Анадолу Джет авиакомпаниясы Стамбул-Бишкек-Стамбул багыты боюнча жаңы авиакаттамын ачат. Бул каттам күн сайын эртең мененки убакта аткарылат. Джет бул Туркиянын эң ири авиакомпаниясы, Turkish Airlines'ин туунду компаниясы болгон аз бюджеттүү лоукостери. Компания 2008 жылы каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Азия чемпионаты кыргыз балбандары 1 күмүш 1 коло алды. Иорданиянын борбору Амман шаарында өтүп жаткан грек-күн күрөш боюнча Азия чемпионатында 67 кг салмакта Разак Бешикеев Биздин каналга катталып, өлкөбүздө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өлкөдөгү мейманкана жана курортторго Берки биринчи күнгө жылдырылып, дүйшөмбү эс алуу күнү болуп келген. Бирок министрлер кабинетинин ушул жылы дем алыш күндөрүн которуу жөнүндө токтому күчүн жоготкону жөнүндө документине ылайык жаңы эмгек кодекси боюнча эми иш күнүн ишембиге которууга болбойт. Биринчи радио жана Миңгаял радиосундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Өлкө аймагында бүгүн таңга маал жер титиреди. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып билдиргендей, жер титирөөнүн очогу Казакстандын аймагында 6 балга чейин сезилген. Жердин силкинүүсү Таластын 28 күнү Казакстандын аймагында катталган жер титирөөгө байланыштуу айгай жарыяланып, өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин борбордук аппаратында жана кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунда жыйын өттү. Жыйында соңку абал боюнча маалымат угулуп, өзгөчө Кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов Бишкекте саат 7. Өлкөнүн башкы маалымат радиосу сизди ар дайым жаңылыктар менен. Бүгүн бейшемби, назарыңыздарда 7 каналдын кабар маалымат программасы. Студияда Адилет Иманов, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Ат башыда катуу шамал жүк ташыган унааларды оодарып үйлөр.